да болот мынакей. Бир топ ойлорду айттык, ушул баягы кимден үйрөнөбүз, ушул жашоого кимдер үйрөтөт, жашаганды, жакшы болушту, жаман болушту кимде үйрөтүш керек, же өзүңөр үйрөнөсүңөрбү, же интернет үйрөтөбү, ошо оюңарды кыскараак жыйынтыктап эми айтсаңар, жыйынтыктап. Биз сиз айтып атпайсызбы, теги күйөөгө чыкканды ким үйрөтөт деп? Албетте кыздарды апасы үйрөтөт. Мен күйөөгө чыкканда мондай болуп келгем. Силер дагы турмуштун ачуу таттуусу болот, ак карасы болот. Силер дагы эгер ал апасы жаман турмушка келип калса, мен ушундай болгом. Сен күйөөңдү турмушка чыкканда антпе, мендей болбо, мындай кыл деп өзүнүн акылын үйрөтөт болуш керек да кыздарга. Жакшы, дагы ким бар? Жыйынтыктайбыз. Тарбияна деген ата-эне, анан сиздерге окшогон передача, жана телевизордон көрсөткөн передачалар саат 6-да, 7-де, 8-де эхо манастан көрсөтөт го. Агайларыбыз чыгып, ант келе, мынт келе деп болгон оюңду берет. Мен оюмча айтам, ушу досторуң турмушка чыккан досторуңдан тарбия алсаң болот, ата-энеңден, ушундай жакшынакай передачалардан, ушу исламский университеттерге барып, бир ыймандуу болуп дегенде жакшы кайненең менен күйөөң менен мушташпагандай болчу, согушпагандай болуп. Мен ойлойм да, исламский университеттерге барып, мечиттерге барып, ар кимден сурап деле оролуп кереги жок. Бул жерде кыздарга жеңелер үйрөтүш керек да. Жеңелер, мисалы үчүн бир тууган жеңең болбосо дагы, нар жакта дагы бир байкең жеңелериң бар, кыскасын айтканда. Ар бир адамдын өзүнүн жеңелери бар да. Улуубу, кичүүбү, жеңелери бар, ошолор кантип турат, кантип базат, кантип тамак ичет, күйөөгө кандай мамиле кылат, кайнатага кандай мамиле кылат, кандай тамак жасайт, качан чай берет, эмнени кийинет, ушунун бүт бардыгын мисалы үчүн энеси кызына айта албайт, атасы тем более айта албайт. А жеңелер болсо как подружка эле болуш керек да. А подружкалар болсо сыр бөлүшөт. Демек, жеңе деген университет үйрөтөт деген сөз айтып. Жеңе деген жөн эле эме да производственный обучение. Мастер. Мастер производственный обучение деп коет го. Бияктан жыйынтыктоочу сөздү айтып кетсек, ошо ар бир кыз турмушка аттанаардын алдында энесинин көрүп, кызын ал дегенде өзүңөрдүн энеңерди көрүп, тарбия жакшы жактарын алып тарбиялансаңар, турмушка ар дайым даяр болосуңар. Жана мындай телевизордон көрүп деп атасыңар, ар кандай азыр сериалдар, кинолор жүрүп атат. Алардын атайын силерге жаман жактарын көргөзөт да, силерди психологиялык жактан жаман жакка тартпайт. Аларды силерди ушуларды көрүп, жакшы жакка оосун деген мааниде көргөзөт. Силер аны туура эмес түшүнүп алып, анан ошондой боксташкан немелер азыркы учурда чыгып атат. Андай болбогула, андай жолго барбагыла, бактылуу болгула, жакшы өзүңөргө жакшы жар тапкыла демекчимин. Жаштар сүйлөсүн. Дагы кимдер? Жыйынтыктоо. Саламатсыздарбы? Сөзүңүздүн башында айтып кеттиңиз, боксташкан жөнүндөчү, ата-энеси үйрөтөт экен деп да. Буга мен таптакыр каршымын да. Анткени деген мен апам эч качан мага кандай мамиле кылсаң дейт, кайненеңе да барып ошондой мамиле кыл деп үйрөтөт да. Дайыма тамак кылып атканда да атаңа биринчи атама куюп коюп коет, жок болсо да келгенде чогуу ичебиз да. Ушундай эмелерди айтат да. Анан ушу боксташкан бул эч бир ата-эне апасы кызын антип үйрөтпөйт да. Анткени мен айтат, сен дагы мендей болосуң, кызың дагы келиниңен дагы ошондой, мисалы үчүн ошондой мамилени көрөсүң дейт да. Мага мисал дагы айтып кеткен да. Ошону айтып кетсем, бир кемпир ошо карыптыр да, аябай карып, анан ооруп калыптыр. Анан ошону сайга апарып ыргытам деп, келини тажаттың деп көтөрүп алып сайга алып кетиптир да. Ошондо кемпир айтыптыр да. Ошондо кемпир айттыр, келиним, ушул мен дагы ушундай карган кемпирди жашы сендей убагым да сайга апарып ыргыттым эле, убакыт келип ошондо көтөрүп кетип атканда мага дагы айткан болчу, ушундай сыйга дагы ушундай күн келет деп. Ошондо ишенбедим эле, бирок ишендим. Кимге кандай мамиле кылсаң, ошол кайра өзүңө кайтып келет да. Ошон үчүн жакшы өзүң ата-энеңди сыйлаш керек. Өмүр бою ошонун үйүндө жүргөндөн кийин, ошонун чоңойткон баласы менен жашап аткандан кийин жакшы мамиледе болуш керек. Жаштар сүйлөсүн. Беш кол тең эмес эмечи, баары эле ата-эне баары эле жакшы боло бербейт. Мисалы үчүн жанагы мындай ичип кеткен ата-энелер деле бар, алардын кыздары деле жакшы болуп чыгат. Анан кийин эми адам өзүнөн болот, ал кандай тарбияланып, кандай чоңоюп,
анан бирөөнүн үйүнө барганда деле башка түшсө айла жок кылганга туура келет, анан көнгө да туура келет. Ошо эми анча мынча ата эне бербеген нерсени кайнеден үйрөнөсүң, баары эле кайне жаман боло бербейт, жакшы болот. Эми ошо айтар сөзүм, эми кандай болсо дагы эми аны өзүң эптештирип кетсең болот. Жаман кайнеге Эптештирби? Ошо жаман кайнеге туш келсе деле ошону эптештириш керек да. Айке түшкөндөн кийин, ал өз бактың болгондон кийин аны деле мындай сырдашып, мындай өздөштүрүп кеткенге болот да. Ооба. Жакшы. Ар бир жерде келин кызматы менен жагат да. Анан апасына мисалы кандай мамиле жасаса, кайненесине да ошондой мамиле жасаш керек да. Себеби деген ал өмүрлүк жарынын энеси болуп атат. Ошон үчүн деген өзүнүн энесине сыйлаш керек, ойлойм. Мисалы кайсы кимдерден үлгү алыш керек дейсиздер. Мисалы үлгү ала турган көп нерселерди мисал келтирсек болот. Мисалы китептер деле, мисалы энеңден жакшы жашаган үлгүлүү үй бүлөлөрдөн алсаң болот. Китептерди окуп дегендей. Мисалы сен Жамиляны окуп алсаңчы? Жок, мен андай китептерди айткан жокмун, могу никеге байланыштуу. Мисалы Жамиля деле ушундай да, үй бүлө боюнча да. Жок, мен үй бүлө ал деген такыр башка тема болуп калат ага. Жок. Мен эме айтып атам. Ооба. Ошол ага менин өзүмдүн оюм. Жана да бул жактан ага айтты да, тиги бардыгын үйрөтүүчү бул деген жеңе, ар бир кыздын жеңеси жардам берет депчи. Бул турмушка жашап кетишине. Мен буга каршы элем да, себептен могу жерде көпчүлүк кыздардын эле жеңеси болбойт, же болбосо жеңеси болсо да мындай алсыраак жеңеси болушу керек да. Ал алсыраак жеңеси деле бул ар кайсы кызга, ар кайсы мисалы кайнсиңдисине үйрөтүп атканда, бири жакшы болсун деп, бири жаман болсун деп үйрөтөт да, ар кандай жеңелер болот. Ушуга каршы элем да. Дагы жакшы. Жеңелердин арасынан кимдер табыш керек. Барбы? Жыйынтыктап. Байке, сизге суроо бергим келип турат да, сиз жана башында айтып атасыз, энелер ушу энелер кыздарын үйрөтөт, боксташканга деп атат. Сиздин энеңиз мисалы карындашыңызга ошентип үйрөткөнбү? Боксташкан кызым деп. Жок, кээ бир энелер үйрөтөт дейм. Жок, эми кээ бир бар жок. Баары энелер деген жокмун мен. Кээ бир энелер ушинтип экен да. Барганда кайненеңди ордуна кой, кайненеңе моюнсунба. Кайненең үйүндө жашаба. Өзүнчө жаша, мен сени ошон үчүн тууган эмесмин деп. Мен көп уже ошондой норма болуп баратат. Көп экен да ошондой. Өткөндө бирөө жакшы кишилер келип куда түшүптүр да. Кызы 24-кө чыгып калыптыр. Анан жакшы жерден куда түшүптүр. Анан айтса, кызың ушу бизге бербейсиң десе, айтат, сен үйүңө конок келип келет, менин кызымды силер кул кылып саласыңар да бербей кой дейт да. Анан дагы бирөөнө айттыр, ошо тойдон кийин эле, мына мен 3 комната квартира алып койгом. Тойдон кийин эле ошол жакка алып барасың. Бир күндө сен менен болбосуң. Мен сага кызмат кылышын төрөгөн эмесмин деп. Ошондойлор да бар да. Жакшы, дагы ким жыйынтыктап? Бул дүйнөдө жашап аткан эже сиңди карындаш эжелерге айтмакчымын. Ыймандуу болгула, бактылуу болгула жана ошондой эле бүгүнкү майрамыңар менен куттуктап кетмекчимин баардык ааламдагы жашоочуларды. Жашоо куруу деген майрамда. Жашоо бүгүн ошо сүйүү менен башталат да баардык нерсе. Жаштар сүйлөсүн. Анда Манзура эже, ушул канча жашыңызда турмушка чыктыңыз эле, ушул азыркы жаштардын окуучулардын үнүн уктуңуз. Ушулар туура айтыштыбы, же болбосо дагы алымча кошумчаңыз барбы, жыйынтыктап оюңузду айтсаңыз. Бүгүн абдан жакшы тема көтөрүлүп турат бул жаштардын алдында. Бул актуалдуу тема деп ойлойм. Мен жаштар колдойт болуш керек. Себеби көп нерселер ылдый калып келатат. Ата бабалардан, энелерден колдон колго өткөн салттар калып келатат. Мисалы сый, улууларды сыйлоо, автобус киргенде улууларды көргөндө ыргып туруу деген калып келатат, өз жаштар деле байкап аткандыр. Но мен эң негизги айтарым жерде көп пикирлер айтылды. Көп жаштарга кошулам. Өзүм эне катарында бул жерде жаш кыздар отурбайбы, турмушка чыга элек. Жигиттерге да кайрылып айтат элем. Үй бүлө жалгыз бир баштан болбойт. Эки баш кошулганда ошондой үй бүлө болот. Үй бүлө эки жашты колдогон кайнене кайната, өзүнүн ата энеси, чогулуп бир туугандар эки жактан, кайын журттар ошондо гана үй бүлө бекемдейт. Себеби ортодо көп сөздөр болот да. Ушактар деген болот. Аягына чейин жетпеген суроолор болот. Ошо чечилбей калган, эртесине калган суроолор калат. Ошон үчүн көп нерселер түшүнбөгөндүктөн чырчатактар, капачылыктар, тааныштар болуп эки жакка тарап кеткен. Жаштар ошо негизи айланып чөйрөнүүдөн жаралат деп ойлойм да.
Анда кыскартып жыйынтыктап берсеңиз, убактыбыз өтө аз калды. Кыздарды даярдоо албетте бул ата-эне. Албетте эне кызга эне жакын болуш керек. Энени көрүп кызды ал деген бул кыздар аябай жакшы макалдарды айтып кетти. Бул чындыгында ошондой. Экинчиден бул жерде бир кызыбыз айтып атпайбы, кайнене даярдамак беле. Сен өзүң даярдайсың, кайнене сага эч ким андай болуп даярданбагыла үй бүлөгө. Бирөөнүн башы болуп кошулуп аткандан кийин сөзсүз түрдө ошо диниңерди койгула. Экинчи энеме баратам деген ой менен барышыңар керек аяка. Бул жерде энем даярдат, тияк кайнеме эч качан да даярдабайт, мага карабайт деген көз караш ал силер өзүңөр ошо үй бүлөгө даярдагандыгыңар. Өзүңөрдү берилбей барсаңар, ошо настрой менен барсаңар, сөзсүз түрдө чыр-чатактар келишпегендик ошондон башталат. Себеби көз караштар илгертен башталган, тетиги босого жетерек деле. Анан кыздар, жигиттер эки жактан бир болуп оюңар топ келишип, сый деген. Азыр мына сүйүү күнү, мына өзүм дагы өйүм айтып коеюн, сүйүү күнү деп атпайбыз, бул жерде сүйүү күнү менен куттуктап атпайбы. Илгери бизде ден комсомол, ден партия деп куттуктачубуз. Азыр болсо алмашып келатат майрамдар, сүйүү күнү деген. Мен сүйүү күнү билесиңерби эмнеге алмаштырат элем? Сүйүүнү сактоо күнү деп кошуп кетет элем да. Эгерде андан кача турган мүмкүнчүлүк болбосо, анда сүйүүнү сактоо, сүйүүнү коргоо деген күнү деп кошуп кетет элем. Жаштар ушул үй бүлө кургандан кийин Кудай буйрса сүйүүсүн баштаса керек экен да. Рахмат. Келиңиз ага. Жыйынтыктап берсеңиз. Бул ойдун тазасы жаштарда дегенге мен бүгүн ынандым да. Анткени бул жерде бирөөсү дагы мындай муну жашырып коеюн, муну катып коеюн деген ой жок экен чын эле. Бүт баардыгы өздөрүнүн ойлорун чын айтты. Силерге чоң рахмат. Алла таалам силерге бүт баарыңарга тилеген тилегиңерди берсин. Рахмат. Мен айтар элем ошо чындап эле азыр даярдык аз болуп атат. Кыздарыбызды күйөөгө даярдоо аз болуп атат. Ата-эне көбүнчө кыздарын багып атат, чоңойтуп атат. Барып окуп кой дейт. Бирок жанагындай үй бүлөлүк тарбия аз болуп атат. Ошо барганда үй бүлөдө кантип жашаш керек, мисалы ошону түшүндүрүү, бирөө аркылуу көргөзүү. Ана мына азыр жаңы көп кыздар айтат, почти көбүнүкү жеңе жок экен да, бул чоң трагедия. Жеңе деген мастер производственного обучения. Бул бүт бәрін үйрөтө турган киши ошол да, практика жүзүндө. Мисалы эне теоретически көргөсө, көбүнчөсүн практически жана именно турмуш курууну, ошо күйөө менен жашоону, ошо жаңа келгенден баштап кантип кайненеге кызмат кылып атканын, кантип мамиле кылып атканын, кантип күйөө менен мен айтканда жана боксташып атканын, же боксташпай жатканын, күйөөүн сыйлаганын, урматтаганын, ошого тамакты кантип берип атканын, аны кантип жумушка узатып атканын, кантип жумуштан тосуп атканын, ошол жеңеден үйрөнүшөт да. Ошо мисалы мына силер эжелерибизден үйрөнөсүз дейсиңер да. Эжелериңер башка жерде жашайт да, силер менен жашабайт да. Буну жеңе силер менен жашайт да. Ошо жана баласын жалаяктарын жуушуп, жана баланы сооротконду үйрөтүп, чоңойтконду үйрөнгөн, бүт барын ошол жеңе үйрөтүш керек, жеңе мастер производственный обучение. Анан жана кайнене боюнча кайнене үйрөтүш керек деген бул чынында туура эмес. Буну кыз күйөөгө чыгып калганча бүт бәрин билип калыш керек. Кайнене главный инженер. Силерди барганда кичине гайкаңарды башкача бурайт. Ошо башка кичинекей бираз өзгөртүү киргизет, болду да. Кайнене үйрөтпөш. Силер даяр болуп калышыңар керек. Ошо 13-14 жашта бүт билип калышыңар керек да, оокатты да, башканы да. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Кыргыздар айтат, кыз кылыгы менен жакшы, ийне учугу менен жакшы деген кыргыздын жакшы накыл кеби бар. Жана ошондой эле кыз жаман болсо жаш дейт, бала жаман болсо мас дейт деген да кыргыздын жакшы макалдары бар. Ошондой болсо дагы кээде мына азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин жаштардын үнүн уктуңуздар. Азыркы турмуш курууга биздин кыздарыбыз жашынан болсо жакшыраак деген көбүрөөк ойду айтты. Балким бул дагы жөнү бар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр номер 95-чи кесиптик лицейдин жаштары сүйлөп берди. Балким биздин кыздарыбыз турмуш курууга даяр жигиттер эгер макул болсо. Кийинки ишемден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.